Депутат 10 тилди билсин. Француз, корей, испан, англис, орус, өзбек, тажик тилин билсин. Биле берсин, ага эч кандай чектөө. Бирок мамлекеттик тилди билсин да. Себеби бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши кыргыз мыйзамын кабыл алып атат. Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгында. Сиз өзү кесибиңиз боюнча экономист экенсиз. Кыргыз тили менен кандай байланышыңыз бар анда? Кыргыз тили менен ар бир кыргыз жаранынын байланышы түп-түздөн эле бар. Биринчиден эне тилибиз. Экинчиден Кыргыз Республикасы деп аталган мамлекетте жашап атабыз. Ушул мамлекеттин жаранымын. Ушул мамлекетте мамлекеттик тил кыргыз тили болгондон кийин анын түп-түз эле байланышым бар. Каражат бөлүшүү кереги жок. Мен кыргыз тили билбегениме күнөөлүүмбү деген сөздөр дуу кандай болду? Адам өзүнүн эне тилин билбесе, менимче адамдын өзүндө маселе бар да. Бизде мен билгени Кыргызстанда эч кимди мажбурлап, сен ушул тилде гана сабак аласың деп эч кимди мажбурлайт. Анан өзү кыргыз болуп туруп, улутум кыргыз, тегим кыргыз, ата бабам кыргыз, жашаган жерим мекеним Кыргызстан деп туруп, ушунун баарын түшүнүп, билип туруп, анан мен кыргыз тилин окуй эле коеюнчу деген адам жөн эле атуулдук, жарандык милдети кандай деген суроо туулат да.